Мейманов атындагы орто мектеби кыргыз адабияты 5-класс. Сабактын темасы макал лакаптар. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты балдар, макал лакаптар алардын маани мазмуну жөнүндө билесиңер. Макал лакаптарды жаттап, сөз байлыктарыңарды өстүрүүгө, турмушта колдоно билүүгө көнүгөсүңөр. Ата-бабалардын нарк наслин барктай билүүгө, адептүүлүккө тарбияланасыңар. Биз өткөн сабагыбызда өнөрлүү бала деген жомок өттүк эле. Жомок эмне үчүн өнөрлүү бала деп аталып калган? Хан балага кандай аңгемелерди берди? Тапшырмаларды берди. Баланын сыйкырдуу окуялары эмнеге байланыштуу чыкты деп ойлойсуңар? Ата менен баланын ортосунда диалогдо эмне жөнүндө айтылат? Жаңы тема. Билебиз балдар, биз жашообузда, турмушубузда көптөгөн макал лакаптарды угуп жүрөбүз. Өзүбүз да сөз байлыктарыбызда колдонобуз. Ата-энелерибиз дагы колдонуп жүрөт. Бүгүнкү темабыз ошол макал лакаптар жөнүндө болмокчу. Кыргыз эли башка элдер сыяктуу эле өздөрүнүн турмушунда көрүп билгендерин натыйжасында кийинкилерге сабак болсун деп макал лакаптарды чыгарган. Алар кыска болот, көбүнчө уйкашып турат. Адамдарды тарбиялоо максаты көздөлөт. Чечен адамдар куюлуштуруп, макал лакаптарды сөзүнө көп кошуп айткан. Ошондо анын кеби таасирдүү таамай жетип, кооз угулган. Эл турмушу кеңири болгондой эле, макал лакаптардын маани мазмуну, тематикасы да кеңири. Андай макалдарды бир адам айткан болсо, кийин улам элге жактырылып, жалпы калкка тарап элдик макалдар болуп кеткен. Макал лакаптар түз маанисинде да, каймана түрүндө да айтылса, таалим-тарбия берүүгө чоң өбөлгө түзөт. Макал лакаптар акылмандуулукка, билимдүүлүккө, адептүүлүккө, ата-энени сыйлоого, достукту бекемдөөгө, жаратылышты сүйүүгө тарбиялоодо чоң мааниге ээ. Алар колдонууга ыктуу, кыска, таасирдүү болгондуктан кээ бир чечен адамдар көп колдонушкан. Макал лакаптар байыркы заманда эле жаратылган болсо да, алардын айрымдары колдонуудан чыгып, унутулду. Ал эми көпчүлүгү азыркы мезгилге чейин өз маанисин жоготпой, эскирбестен элге кызмат кылып келет. Айрым элдер макал лакаптарды аталар сөзү деп айтат. Алар колдонууга ыктуу, кыска, эң негизгиси таасири болгон. Макалдар. Аганы көрүп ине өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт. Адам менен адам. Адам болмок аста-аста, айбан болмок бир баста. Тил албасты жумшаганча, тына-тына өзүң бас. От жаккандын кадырын отун алган билет. Жолдон чыксаң да көптөн чыкпа. Жүйөлүү сөз жүлүнгө жетет. Ооздон чыккан сөз колдон учкан куш. Балдар, бул макалдарды жашооңордо, турмушуңарда угуп, колдонуп көрдүңөр беле? Анда эмесе макалдарды чечмелөө таблицасын толтурабыз. Биринчи таблицага макал лакаптарды жазабыз, экинчи тарабына аны маанисин чечмелейбиз. Мисалы үчүн, кызды үйдө кыл жатпайт десе, кантип чечмелесек болот? Кыз бар үй ар дайым таза, тыкаан болуш керек. Көп чогулса көл болот. Мунун мааниси эмне? Көп адам чогулуп иштей турган болсо, ал ишти бат эле бүтүрүп коет. Ал эми жалгыз адамдын иши арыбайт экендиги жөнүндө айтылат, Үйгө тапшырма. Үйдөн өз алдыңарча макал жаттагыла.
Саламатта көрүшкөнчө аман тургула.